Эми сактап башталды. Кутмандуу күн, ардактууларым. Мен Мундуз Айбековна, этнопсихологмун, коуч трансформатормун жана руханий насарчымын. 39 жаштамын, 5 баланын энесимин, үй бүлөлүүмүн, жана сиздер билим алып жаткан Кундуз Таштанованын ийгиликтүү окуучусумун. Бүгүнкү тема кыздар. Баарыбыз эле аялзат болушубуз керек, кыздар деп кайрыла берейинби? Ооба, саламатсызбы? Ооба. Мен суроо жооп кылганды жакшы көрөм, кыздар. Эмне суроо Саламатсыздарбы? берсем, ошолорго дароо жооп бериңиздер, ошондо биздин мындай убактыбыз майнамдуу, жемиштүү болот. Мен Кундуз Таштановага эмне үчүн курска келдим эле, биринчи ошону айтып коеюн. Анткени сиздер дагы Кундуз айымдын окуучусу катары билим алып атасыздар да. Негизи мен психолог катары Ызаткан эженин жыйынтыктарына абдан суктанчумун. Анан изилдеп келгенде, ал жыйынтыктын артында Кундуз Таштанованын стратегиясы, Кундуз Таштанованын талаптары жана Кундуз Таштанованын пландары турат экенин билдим. Анан ошол өзгөчөлүктөрдү, ошол сырларын өзүмдүн көзүм менен көрүп, өзүм даамдап көрүп, анан өзүм жыйынтык алайын деп Кундуз Таштанованын насаатчылыгында окугам, VIP тарифинде окугам. Мен киммин деген суроону кыздар ар бир курска барганда өзүбүзгө беришибиз керек. Азыр мен бул курска келгенде мен киммин, бул курсту бүткөндөн кийин мен ким болом? Ошого жоопту так аныктап алсак, анан биздин алган билимдерибиз өзүбүзгө 80% жугумдуу болот. Болбосо көп учурда билимдер 20% гана жугат да адамдын өзүнө. Качан мен киммин деген суроого жоопту так аныктап алсак, анда 80% ал окуп жаткан билимдерибиз өзүбүзгө жугумдуу болот. Эми кыздар, мени силерге суроом. Мен киммин дегенде силерге алгач кайсы 3 сөз келет? Чатка жазсаңыздар, мен киммин дегенде өзүңүзгө ушул суроону бергенде өзүңүз үчүн кайсы 3 сөз дароо оюңузга келет? Жазыңыз. Эч ойлонбой эле кайсы ой келди дароо жазыңыздар. Ойлонуп жазган жазуу бул сознанияң кылып калат, акыл эстикке. Ал эми ойлонбой туруп жазган жооптор бул көмүскө сезим. Бул жакта мен айыммын, энемин жубаймын дейт. Мен энемин сүйүктүү жармын, мен апамын, аялмын дейт. Жакшы. Мен Аллахтын кулумун, пендесимин дейт. Дагы бир аз күтөйүн, анан жооп айтамын. Дагы барбы жаза турчулар? Бул жерде 16 адам отурат. Мага 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адам жооп берди. Дагы 1-2 адам жооп бериңиздер. Мен эң жакшы адаммын, мен лидермин, мен сулуумун дейт. Мен үчүн эң жакшы, эң сулуу, эң акылдуу адаммын дейт. Эң бир жоопту угайын, анан айтайын. Аялмын, энемин, пендемин. Мына 3 сөз дегенде аялмын, энемин, пендемин деген сөз келет экен. Эми кыздар, бул сиздер берип жаткан жооптор бул социалдык иденттүүлүк деп айтылат. Тактап айтканда, сиз социумда, коомдо кимсиз? Ошонун жообу. Энемин, апамын, аялмын, кызмын дегендин баары бул социалдык өзгөчөлүгүбүз. Тактап айтканда, чөйрөдө
Биз ошол өзгөчөлүгүбүз менен айырмаланып турабыз. Бирок биз кайсы учурда өсүп өнүгөбүз? Өздүк иденттүүлүк деп коебуз. Тактап айтканда, сизди 10 аялдын ичинен кандай аял экениңизди аныктап турган өзгөчөлүгүңүз сиздин өздүк иденттүүлүгүңүз болот. Эми өздүк иденттүүлүктү аныкташ үчүн азыр бир иденттүүлүккө токтолуңуздар. Мисалы үчүн Кундуз Таштановага ким кайсы өзгөчөлүгүн өнүктүрүш үчүн келди? Кайсы иденттүүлүгүн? Аялдыгын өнүктүрүш үчүн келдиби? Апалыгын өнүктүрүш үчүн келдиби? Же Аллахтын кул экенин өнүктүрүш үчүн келдиби? Эмне үчүн келдиңер? Кайсыл иденттүүлүгүңөрдү өнүктүрүш үчүн келдиңер? Ошону жазгыла азыр жооп. Мисалы үчүн, мен Кундуз Таштановага миллионер этнопсихолог болом деп баргам. Миллиондорго запуск жасайм деп баргам. Ал кезде мен өзүм жалгыз, эч кандай командам жок. 300 миңге жалгыз сатуу жасачумун. Кундуз Таштановадан алган билимдерим менен мен 500 миңге сатуу жасадым. 200 миңге сатуумду көтөрдүм. Реалдуу алганда. Эң чоң ийгилиги, абдан жогорку деңгээлдеги ийгилигим, мен аябай сыймыктануу менен айтам, мен карыз деген программадан толук чыккам. Тактап айтканда, мисалы үчүн мага чоң суммадагы акча керек болуп калса эле, бир 300 миң керек, 100 миң керек деген суроо талап пайда болсо эле, мен дайыма мен автоматтык түрдө ойлончу да. Каяктан кредит ала калсам, кимден процент ала калсам, кимден акча сурай калсам, кимден карызга ала калсам деп эле ойлоно берчү. Мен автоматтык түрдө ошондой ойлончу. Ошол карыз деген программадан Кундуз Таштанованын насаатчылыгында биротоло арылдым. Менде азыр карыз деген программа жок. Мага чоң суммадагы акча керекпи? Мен дароо ойлоном. 3 насаатчылык сатам, 5 насаатчылык сатам, же болбосо кайра жаралуу курсумду монча миллионго запуск кылам, же кайра жаралуу курсумду мынча миңге запуск кылам деп дароо запусктарды, дароо мүмкүнчүлүктөрдү ойлонуп баштайм. Ошондуктан азыр так аныктаңыздар. Кундуз Таштановага ким кайсы өзгөчөлүгүн, ким кайсы иденттүүлүгүн өнүктүрүш үчүн келди? Сиз сатууну үйрөнүү үчүн келдим дейт, Эми азыр буянан так. Мен эң жакшы бай адаммын, бактылуумун, сулуумун дейт. Бул социалдык иденттүүлүк, ишкер айым катары. Ушул жерден башталат. Сиз Кундуз айымга, Айжанат, кандай ишкер айым болуш үчүн келдиңиз? Кандай? Эми ушул суроо кандай дегенге жооп табыңыз. Кандай ишкер айым болуш үчүн келдиңиз? Зарина, акча табууну үйрөнүш үчүн келдим дейсиз. Канча акча табууну үйрөнүш үчүн келдиңиз? Канча? Мээбизге суроону так бербесек, кыздар, Кундуз Таштанова миллиардка сатып алган курсун берсе дагы силерге, ал жукпайт. Анткени силердин мээңе, силер эмнени көздөп келсеңер, ошол билимдерди, ошол навыктарды гана алат. Мен сатууга лидер болом деп келдим дейт. Сатууга лидер болуш үчүн сиз канчага запуск жасашыңыз керек, же канчага сатуу жасашыңыз керек, Мисалы үчүн, эксперттин сатуу менеджери болсоңуз, сиз эксперттин курсун канча миңге, балким 300 миңге сатуу жасайм дейсиз, 3 күндө. Балким бир жумада 1 миллионго сатуу жасайм дейсиз. Канчага сатуу жасаганын келдиңиз? Так жазыңыз. Билим алуу үчүн келдим дейт Нурайым. Билим алуу үчүн сиз кандай билим алуу үчүн келдиңиз? Сатууну үйрөтүүчү билим алуу үчүн келдиңизби? Же психологиялык билим алуу үчүн келдиңизби? Же болбосо продюсерликти үйрөнүүчү билим алуу үчүн келдиңизби? Так жазыңыздар. Азыр мен сиздерге суроо берип атпаймынбы? Ошону тактаңыздар. Кайра разбор кылып берем. Өзүмдү терең түшүнөйүн деп келгем дейт. Өзүңүздү терең түшүнүш үчүн Кундуз Таштанованын
кайсы сабагына келдиңиз? Менимче психологиялык сабагына келдиңиз, туура түшүндүмбү? Анткени өзүн терең түшүнгүсү келген адам дээрлик психологияны окуйт. Психологиядан адам өзүн толук түшүнүп алса, андан кийин анын башка иденттүүлүктөрүн өнүктүрөт. Билим алып өнүгүү үчүн дейт. Кандай билим алыш үчүн келдиңиз? Дагы тактаңыз. Психологияны таануу үчүн дейт. Сонун. Фарида айым, психологияны таануу үчүн сиз эмне үчүн таануу үчүн келдиңиз? Психологияны эмне үчүн таануу үчүн келдиңиз? Сатууну үйрөнүү үчүн келдим дейт. Жакшы. Сатууну үйрөнсөңүз, сиз кандай сатуучу болосуз? Мисал үчүн 2 жумада миллиондорго рекорддук сатуу жасаган сатуучу болосузбу? Же болбосо миллионер сатуучу болосузбу? Кандай сатуучу болуш үчүн келдиңиз? Ошолордон кантип арылсак болот дейт. Кайсындан экенин түшүнбөй калдым. Смелости, амбициозности, хочу научиться амбициозный болууну, ана смелый, мындай кайманбас болууну үйрөнүш үчүн келиптирсе, демек Кундуз айым, эгерде сиз мындай абдан тайманбас жана чечкиндүү, мындай амбицияңыз күчтүү болууну кааласаңыз, Нургүл айым, Кундуз Таштанова сизге 10 тапшырма берсе, тапшырманы аябай көп берет, Кундуз айым. Демек 10 тапшырманы үчүн келдим. Тактабай Айым бул абстрактуу сөз. каттап атасыз. Сиз катып калдыңыз. Жаман угуп жатасыз. Мен жаман угуп атамбы? Да катып калып атасыз. Мен катып атам да? Ооба, катып калып атасыз, Мундуз айым. Бул жерде куратор бир аз докторду жазсаңыздар, мен азыр ордумда интернет. Эмичи, жакшы эле угуп атамбы? Ооба. Мен сыртта жүрдүм эле, ошондуктан ыңгайлуу бир тынч жерге кире калгам. Так, мен эми сөздөрдү окуп, кайра разборду баштайын, Катып калып атасыз дейт. Демек, азыр жакшы тартып атат деп ишенем. Анда кыздар, жана мен сиздерге көрсөтмө бербедимби? Ошол көрсөтмөгө жараша жообуңуздар так болгондо, анан билим алуу азыркы алып жаткан билимиңиздер сиздерге эмне үчүн керек экен, эмне үчүн маанилүү экен, мээ так түшүнүп алса, ошого жараша мээ сиздерге энергия, күч кубат бөлүп чыгат. Эгерде мээ эмне үчүн билим алып жатканыңызды так түшүнбөсө, анда мээ сизге энергия бөлбөй коет. Глюкоза бөлбөй коет. Анан энергия жок болгондо биз эмнеге кетебиз? Биз каршылык көрсөтөт мээ. Ошо каршылыкка туруштук бере албай, күйүп кетүүгө кетебиз. Муну психологияда выгорание деп коебуз, Тактап айтканда күйүп кетүүгө кетебиз. Мисал аткандарда ооруп калуу болуп атабы? Ооруп каласыңар, же балдарыңар ооруп калат,
же үйгө эзели келбеген кайын журттун келип калат, же тим эле тең туштар арасында коногуң күчөп кетет, же той күчөп кетет. Ушундай жагдайлар болот. Мунун баары каршылык деп эсептелет. Ошондой жагдай кимде болуп атат? Жазсаңыздар, кимде кандай каршылык болуп атат? Менде болгон как-то бир нерсени ойлоп койсом, сразу эле үй бүлөнүн ичинен бирөө болуп калып атат. Особенно мурда күнү что-то ойлоп койсом, кызымдын көзүнө тирсек чыкты да, прям момундай болупчу. Кийин больницага алып барыш керек болуп калды. Андай мындай менен ошентип жүрдүм да. Это тоже, значит, каршылык, да? Бул ички каршылык, кыздар. Силер өзүңөрдөгү билим алып жаткан билимдин баалуулугун жеткире албаганда, мисалы үчүн мундузга бул билимдин зарылдыгы жок. Бул мундуз жөн эле убактысын коротуп атат, жөн эле акчасын коротуп атат дейт дагы, мага каршылык көрсөтөт. Балам ооруп калат, өзүм ооруп калам, күйөөм ооруп калат, күйөөм ДТП болуп калат, жана башка, же өзүм ДТП болуп калам машина айдап жүрсөм. Булар ички каршылык, кыздар. Мээбизге ошо алып жаткан билимдин баалуулугун так түшүндүрбөсөк, жана эмне үчүн келгенибизди так түшүндүрбөсөк, бизде ички каршылык абдан күчтүү болот. Анан сырткы каршылык деп коебуз. Сырткы каршылык бул, мисалы, күйөөңүздүн каршы болгону. Күйөөңүз кычайт да, демейде жумуштан кеч келген күйөөңүз, сиз 9-да сабакты окуйм деп отурсаңыз, же 12-де Кундуз Таштана боюнча 12-де разбор кылчу эле, 12-де разборго катышайын десеңиз эле, кычап баягы күйөөңүз түшкү тамакка келип калат да, эзели келбеген күйөөңүз. Эзели кирбеген кошунаңыз кычап кирип калат. Мунун баары сырткы каршылык. Эми каршылыктарды кантип жеңебиз? Ошону айтайын, ага чейин муну окуйун, Сиздерге шум болгон жокпу? Жок, болгон жок. Болгон жок, кубанычтамын. Курска жазылып окуйун десем эле, ар тараптан акча сурагандар көп. Туугандар, балдар, бир нерседен бир нерсе чыгып эле акча деген киши дейт. Бул дагы сырткы каршылык, кыздар. Анткени акча бул биздин сырткы күч да. Тактап айтканда, биздин сырткы муктаждарыбызды чечүүчү абдан кубаттуу күч да. Сырткы каршылык ичиңиздеги сиздин өзүңүз максат кылган максатыңызга каалооңуз жетишсиз болгондо, сырткы каршылык күчтүү болот. Менде жалкоолук болуп атат, бирөө жарым иште десе нервин тескери кылгым келе берет дейт. Нервмин, бирөө жарым иште десе нервмин тескери кылгым келе берет. Бул жалкоолук эмес, кыздар. Биз баягы кыргызча жалкоолук деп коебуз да. Бирок муну психологияда ички каршылык дейбиз. Тактап айтканда, шалдырайсың, кылгың келбейт, уйкуң келет. Анан бизден жаңы нейрондор пайда болот. Баягы эски нейрондорубуз менен азыркы адамдар болдук. Азыркы Фарида болдук, мурунку нейрондорубуз менен. Азыркы Гүлзина болдук, мурунку адаттарыбыз менен. Азыркы Гүлжума болдук, азыркы Наргиза болдук, жана башка. Анан биз жаңы билим алганда, жаңы маалыматтар аркылуу бизге жаңы нейрондор пайда болот. Ошол нейрондор пайда болуп жатканда адамда шалдыроо болот, уйку келүү болот, энергиясы жок абал болот. Ошондо өзүңөргө 1 саат уктаганга, балким 2 саат уктаганга уруксат бергиле. Бирок күн кечке уктап алмай жок. Уруксат бергиле дагы, баягы нейрон отуруш керек. Жаңы пайда болгон нейрон силерге орнош керек. Мээге жаңы нейрон мындай чекит болуп пайда болот да, улам кылган сайын ал мынтип көбөйөт, күчтөнөт. Анан ошол нейрон пайда болуп аткан абалды биз жалкоолук деп түшүнүп алабыз. Жок, жалкоолук эмес, жаңы нейрон пайда болуп атат. Ошону түшүнүп алгыла. Жаңы нейрон пайда болуш үчүн, демек, бир аз эс аласыңар дагы, мээңерди алдайсыңар. Мисалы үчүн,
Кундушташтан тапшырма берди дейли. Бир тапшырманы айтыңызчы. Айтыңыздарчы бирөөңөр. Эмне тапшырма болду? Айтсаңыз. Кыздар, аябай жүрөңөрдө өйгөн бир тапшырманы айткыла. Инстаграмдын упаковкалоо деп тапшырма берген. Вот, Инстаграмды упаковкала деген тапшырма берди. Ал жерде мен киммин, менин жолум, мен эмне кылам деген рилс тарттып койду. Ошого же болбосо текст жаз деди. Туурабы? Биринчи текст жазасыңар да. Анан аны даярдап рилс тартасыңар. Мен киммин дегенди жаз десе, өзүңөрдү көргүңөр келбейт деп кой. Мен киммин дегенди айткыңар келбейт. Ушундай тапшырма берилдиби? Жок, мен кимин тапшырма берилген жок, просто каалоочулар Инстаграмда упаковка кылсаңар болот деп бонус катары берди да эми аны. Анда мисалы упаковкалаш үчүн алгач мен киммин, менин жолум, ана мен эмне кылам деген 3 суроого 3 рилс тартышыңар керек. Ал 3 рилс дайыма эң үстүңкүдө закрепка болуп туруп турат. Анткени келген адам баракчаңарга киргенде эле Айжанат ким? Силер жөнүндө билиш керек. Балким сүрөт пост менен жазасыңар, балким видео менен айтасыңар, жана башка. Эми ушу тапшырманы аткарайын десеңер эле мээңер каршылык көрсөтүп баштады. Ошол каршылыкка туруштук бериш үчүн мээңизди алдайсыз. Айжанат дейсиз. Айжанат, кел, азыр экөөбүз упаковка кылыш үчүн мен киммин деген суроого 10 сүйлөм жазып коебуз. 10 эле сүйлөм дейсиңер да. 10 сүйлөм жазып коесуңар. Анан баягы 10 сүйлөмдү жазганда силерде ички дем ачылат. Адамда сөзсүз ички дем болот. Ошол потенциал деп коебуз, орусча. Потенциал. Ошо потенциалыңардын капкагын ачып аласыңар да, мындайча айтканда, 10 сүйлөм аркылуу. Потенциалдын капкагын ачканда, анан ал өзү оргуштап келе баштайт. Анан идеялар келе баштайт. Ошону жанталашып кагазга түшүрүп калышыңар керек. Биринчи навык көндүм бул. Оюңарга келген идеяны берилген тапшырмага жараша кагазга түшүрүп калгыла. Анан ошол түшүрүлгөн кагазга жараша рилстерди бөлүп тарта бересиңер. Же постторду бөлүп жаза бересиңер. Бул мени оңой алдоо да. Мени алдаш керек, кыздар. Эң икемдүү органдагы мен, эң жалкоо органдагы мен. Жеке саламатсызбы? Суроону кайталап коесузбу? Мен киммин? Анан экинчини эле. Мен киммин? Менин жолум, мен эмне кылам? Мен эмне кылам? Анткени иш аркылуу чыгып атасыздар да. Мен киммин? Менин жолум, мен эмне иш кылам? Ушул үчөөнү таптак жолуңар болуш керек. Менде мындай болуп атат да, жеке. Мен чыгып Инстаграмга өзүмдүн историяларымды жардам берип, өзүм сүйлөп, ушундай контент тартып, ушинтсем кара тер басып, аябай жаман болуп, калчылдап кетти да. Ошо эмне болот? Эмне алат ал эмнеден? Бул сиздеги эски программалардан арылганда адам ошентип кара терге түшүп тазаланат. Бул тазалануу. Анткени сиз айтканда ошол мурунку мен киммин дегенге жооп берип атасыз да. Мурунку программаларыңыз козголуп атат. Анан тазаланганда кара терге түшөсүз. Ыйлайсыз. Адам тазаланганда кара терге түшөт, ыйлайт. Анан мурда кийин айтып кылып көргөн эмессиз да. Биринчи жаңы көндүм, жаңы адат болгондо ошо муун калчылдайт. Мээ кабыл ала албай стресс кылат да. Анан сабактарды окуйун десем эле жетишпегендей болуп, уйкуларым келип, сиз айткандай. Ушундай зум түшүнбөгөн болуп, кайра группага кирип, телефонум бир катып калып, ушундай болуп атам да. Кече күнү биринчи күнү, бүгүн экинчи күн ушинтип атам. Жеңсе болобу? Ооба, болот. Азыр мен силерге аялдардын жатыны жөнүндө билим бөлүшөйүн. Ошону жакшылап уккула да, ким кандай жатын болгусу келет. Ошого фокус койгула, Кыргыз дүйнө таанымында мен этнопсихологмун да. Мен Манас эпосу аркылуу, кыргыз дүйнө таанымы аркылуу түшүндүрөм психологияны.
кыргыз дүйнө таанымында Манас эпосунда аялдарды 4 жатынга бөлөт. 4 жатын деген бул сенин психологиялык абалың дегенди түшүндүрөт. Төмөн жагынан баштайын. Биринчи жатын бул чирик жатын. Тактап айтканда, чирик жатын аялдарда кандай адамдар төрөлөт? Эки үйдү эриктирбеген, бир үйдү бириктирбеген, мындай өзүнүн эч кимге жакшылыгы жок же өзү жыргабаган адамдар барго, ошондой адамдар чирик жатындан төрөлөт. Тактап айтканда, чирик жатын деген бул аң сезими аябай төмөн дегенди түшүндүрөт. Жашоого болгон жоопкерчилиги жок, өзүнө тагылган милдеттерди аткарбаган адам, аял дегенди түшүндүрөт. Андан кийин жалпак жатын. Жалпак жатын деп, жалпак жатындан кандай адамдар төрөлөт, эркекпи, аялбы? Көчтүн арасында, көптүн карасында, мындай тойгонго кылып, канагат торпокто жанын багалат деп, жанын бакканына ыраазы болуп жашагандар жалпак жатындан төрөлөт. Тактап айтканда, анын аябай чоң максаты деле болбойт. Бирок башка бирөөнүн деле үй бүлөсүнө кийлигишпейт. Бир чоң бийиктикке умтулбайт деле. Курсагы тойсо, эми азыркы шарт менен айтканда, үйү болсо, үстүндө, астында бир машинасы болсо, анан курсагы тойсо, бир аябай жакшы курсагы тойсо, анда мындай жатындан төрөлгөндөрдү жалпак жатындан төрөлгөндөр дейт. Үчүнчүсү бөрү жатын. Тактап айтканда, бөрү жатындан баатырлар төрөлөт. Тайманбас, чечкиндүү, өзүнө бир жаңы максаттарды кое алган, коомдон өзгөчөлөнгөн максаттарды кое алган. Мисалы үчүн Кундуз Таштанова бул бөрү жатындан төрөлгөн кыз. Тактап айтканда, Кундуз Таштанова онлайнга жаңы келгенде, онлайн дегенде эч ким билчү эмес. Онлайндын күчүн, онлайндын таасири азыркыдай миллиондорду алып келет деген көп адамдардын, 80% адамдардын түшүнө кире элек кезде, Кундуз Таштанова онлайнды өздөштүрдү дагы, тайманбастан онлайнда иштеп баштады. Бөрү жатындан төрөлгөн адамдар тайманбай биринчи жол баштагандар. Биринчи жол баштагандар бул баатырлар, жол баштоочулар, тайманбастар, өжөрлөр. Булар бөрү жатындан төрөлгөн. Ал эми 4-үнчү жатын бул алтын жатын. Тактап айтканда, акылмандар, даанышмандар, алтын жатындан төрөлөт. Акылман, даанышмандар алтын жатындан төрөлөт. Алтын жатындан төрөлгөндөр, алар өздөрүнүн баалуулугун билет, өздөрүн билимге толтурат, бийик максаттарды коет, ошол максаттарына өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен шашпай, кадам менен 1 жылдабы, 3 жылдабы жетет. Өзүнүн бийиктигине жетет. Мисалы үчүн, Манас эпосун ала турган болсок, кадимки Абыке Көбөш бул чирик жатындан төрөлгөн. Алар эки үйдү эриктирбеген, бир үйдү бириктирбеген, кыргызга мындай жакшылыгы деле жок. Жалпак жатындан төрөлгөндөр бул карапайым эл, көпчүлүк эл жалпак жатындан төрөлөт. Ал эми бөрү жатындан төрөлгөндөр бул баатырлар, чоролор. Сыргак чоро, чубак чоро, 40 чоро бар го, мына булар бөрү жатындан төрөлгөндөр. Манас баатыр өзү баш болуп. Ал эми алтын жатындан төрөлгөндөр бул Кошой хан, Бакай хан, Акбалта хан болгон. Акбалта хан эмес, Акбалта. Ошол адамдар, булар акылмандар, алтын жатындан төрөлгөндөр. Эми сиз өзүңүзгө баа бериңиз. Азыр дагы бул баалуулук иштейт. Эгерде сиз чирик жатын болсоңуз, анча-мынча каршылыкка, тоскоолдукка жолтоо болуп эле
өзүңүздүн максатыңыздан алдыңыздагы жолтоону чоң көрөсүз дагы, андан аттап өтө албай, же кыйгап өтө албай, же астынан жөрмөлөп өтө албай, кимди айыптайсыз? Албетте экспертти айыптайсыз. Өзүңүздү айыптайсыз. Мен келесиомун жиндимин, эмнеге тапшырбадым, эмнеге окуп атам, жана башка. Өзүңүздү да күнөөлөйсүз, же экспертти күнөөлөйсүз, же курсту күнөөлөйсүз, жана башка. А жалпак жатындар келет дагы курска. Эми курстун деңгээлинде чечмелесем, келет дагы курска. Мага анча деле мааниси жок окшойт. Тапшырманы 5 тапшырма берилсе, бирөөнү аткарат да 4 калып калат. 1 тапшырманы аткарат, 4 тапшырма калып калат. Ошентип жүрүп, эмне болот? Убакыт өтүп кетет. Ал эми бөрү жатындар жанталашат. Алар балким билимдүү деле болбошу мүмкүн, балким акылдуу деле болбошу мүмкүн. Бирок берилген тапшырманы туура эмес болсо дагы жанталашып аткарат. Барып туруп, оны Reels тартып кел десе, темасы ойлоп, темасы берилсе берилди, эгер негизи боюнча тема берилет. Тема берилбесе, өзү эмнени айткысы келсе, ошолорду айтып, бир 10 Reels'ти тартып жетип келет. Ал Reels'ти мобилограф менен тартышы мүмкүн, үйдө отуруп алып тартышы мүмкүн. Балким телефону iPhone болсо, iPhone менен тартат, iPhone'у жок болсо, башка Redmi менен деле тарта берет. Айтор тапшырманы аткарат да, эчтекеге карабай. Күндүз шарты жок болсо, түнкүсүн аткарат. Түн ичинде да шарты жок болсо, таңда туруп аткарат. Булар бөрү жатындар. Эчтекеге карабай тапшырма аткаргандар бөрү жатындар. Ал эми алтын жатындар тапшырманы кантип аткарат? Алар сапаттуу, стилдүү, анан мындай таасирдүү кылып тарткандын жолун ойлонуштурат дагы, бирок ошо 5 тапшырманы тең так ошондой стилдүү дагы, сапаттуу дагы, жана таасирдүү кылып дагы аткарат. Эми ушул түшүндүрмө менен ар ким өзүңөр жазгылачы, ким кайсы жатын экен. Бул психологиялык абал, кыздар. Жатым деген бул психологиялык абалыңыз. Кана кыздар жазабыз. Бөрү жатын дейт. Мен бөрү жатын экенмин дейт. Сонун. Мен алтын жатын экен дейт. Сонун. Алтын бөрү жатын, жалпак жатын экенмин дейт Зарина. Абдан сонун. Өзүңүздүн кандай экениңизди ойлонуп жазганыңыз, мындай туура кабыл алганыңыз өзүңүздү абдан сонун. Жалпак жатын экенмин дейт. Сонун. Мен алтын, но калгандарынан дагы кичине бар экен дейт. Алтын жатынмын, жалпак жатынмын. Мен жалпак жатын экенмин дейт. Сонун. Чирик жатындар жок окшойт, бирок чирик жатындар өзү окубайт. Алар жертвалар, кыздар. Жертвалар окубайт. Так. Алар арызданып жүрө беришет. Ким арызданып атса, бул чирик жатындар экен деп түшүнсөңөр болот. Азыркы учурда жалпак жатын, алтын жатынга умтулам дейт. Туп-туура. Мен азыр ошону түшүндүрүп берем. Кантип бөрү жатын, алтын жатын болосу түшүндүрүп берем. Мен жалпак жатын экенмин, бирок алтын жатын болом дейт. Сонун. Бөрү жатын экенмин, аракет кылам, өзгөрүлөйүн дейин дейт. Бөрү жатын болсоңуз сонун. Ошо бөрү жатындыгыңызды эле өркүндөтүңүзчү. Биздин жашоого баатырлар да керек, акылмандар да керек, карапайым жалпак жатындан төрөлгөндөр да керек. Биздин курстарыбызды ким сатып алат, туурабы? Жок, жалпак жатынга кирет экенмин дейт. Сонун. Рахмат, кыздар. Кубанычтамын. Абдан сонун. Эми ким эгерде чирик жатын болсо, эми ичинен билип атат да, мындай өзүбүздү билебиз го. Биз университетте окуп жүргөндө агайыбыз бар эле. Анан минтип айтчу эле да. Мындай өз алдыңарча өзүңөр менен калып, анан ушу мен кандай адаммын дегенде уялып, мындай бетиңерди чымчып алган учуруңар болобу дечү да. Көрсө, азыр ойлосом, ошол агайыбыз бизге психологияны айтчу экен да. Анын сыңарындай биз эч кимге айтпасак дагы өзүбүздү билебиз да, кандай экенибизди. Кимге жамандык кылдык, кимге кара ниеттик кылдык, кимдин эмнесин уурдадык, аябай жакшы билебиз. Андыктан
ичиңерден айтпасаңар дагы, жазбасаңар дагы өзүңөрдүн ким экениңерди кабыл алсаңар, эгер чирик жатын болуп калсаңар, анда бул айыгуу дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн, арак ичкен адам, алкаш адам же наркоман адам качан айыгат? Наркоманиядан качан айыгат? Мен наркоманмын деп мен наркоманмын деп кабыл алганда, анда айыгуу стадиясы башталат. Ошол сыяктуу эле мен чирик жатынмын же мен жалпак жатынмын деп өзүбүздү кабыл алганда бизде айыгуу стадиясы башталат. Өзгөрүү стадиясы башталат. Эми ошол стадиядан өтүп, анан баарыбыз бөрү жатын, жалпак жатын болгубуз келет, туурабы? Болушубуз керек, кыздар. Эмне үчүн? Себеби бөрү жатын, жалпак жатын адамдар гана коомго таасир бере алат. Бөрү жатын, жалпак жатындар гана коомго таасир бере алат. Мисалы үчүн, Гүлзат Мамытбекти жаңы эле көрдүм. Мондай өзүнүн креслого отургузуп туруп, балдарды көтөртүп чыгыптыр, Гүлзат Мамытбек бөрү жатын, кыздар. Тайманбайт да, мага демектен Жанна Дарктагы отко өрттөйм десең деле, ал өзүнүн көздөгөнүн ишке ашырат. Бөрү жатындар эмне үчүн керек жашоодо? Жаңырап атат, кыздар, кимки жаңырап атат? Бөрү жатындар эмне үчүн керек жашоодо, кыздар? Аң сезимдеги тоскоолдуктарды, тактап айтканда, биздин аң сезимибизде муундан муунга, кылымдан кылымга, атадан балага, энеден кызга өтүп калган биздин каршылыктарыбыз бар. Ошол каршылыктар азыркы жашоого зыян алып келип жатса, ошол зыяндуу адаттарды талкалаш үчүн бөрү жатындар керек. Андан ары ошол бөрү жатындар талкалап берген терс системаны же терс эрежелерди оң эрежеге айлантып, андан ары жашообузга оң таасири менен колдонуп кетиш үчүн алтын жатындар керек. Анан ошолор түзгөн система менен, бөрү жатын, алтын жатындар түзгөн система менен анан жалпак жатындан төрөлгөндөр жашай беребиз. Түшүнүктүүбү? Эми сиз чын эле азыркы алып жаткан билимиңизден жыйынтык алам десеңиз, анда сиз бөрү жатын, алтын жатын болушуңуз абзел. Эгер жалпак жатын болсоңуз, анда кечирип коюңуз. Убактыңыз кетет, акчаңыз кетет, өзүңүздүн эле жөндөмүңүзгө жараша ошол абалда калып каласыз. Андыктан бүгүндөн баштап мен бөрү жатынмын, мен бөрү жатын болом же мен алтын жатын болом деп максат коюңуздар дагы, ошого жараша сабакка мамиле кылыңыздар. Анан сиздерге билим 80% жугат. Кана, эми суроо жооп кылалы, жооп берейин, Кандай сурооңуздар бар? Эжеке, сабак сакталабы? Zoom'да сабактар. Ооба, запись болуп атат, сакталат, кыздар. Сабак сакталат. Саламатсызбы, Мундуз айым? Сиз жана айтып кетпедиңизби? Тоскоолдуктар ар тараптан жаралат деп. Сырткы көрүнүш, анан ички көрүнүш депчи. Жок, көрүнүш эмес, каршылык, кыздар. Көрүнүш каршылык, ички каршылык, сырткы каршылык. Ички каршылык дегенди кандай түшүнсөк болот? Сырткы каршылыкка жооп алдым. Ички каршылык бул сиздин ойлоруңуздан, сезимдериңизден келген каршылыктар ички каршылык. Мисалы үчүн, муну кылганда эмне, муну жасабай эле коеюн, ой Кундуз Таштанова, мындай деп ойлоп келсе, мындай эле турбайбы деген терс ойлор ички каршылык. Ошондой эле сезимдер, эмоциялар. Мисалы үчүн, Кундуз Таштанова урушуп коет го, талапты коюп туруп, өпкөңдү үзүп урушуп коет го. Ошондо таарынып калсаңыз, бул ички каршылык. Эгерде таарынбай, анын айтканын туура кабыл алып туруп, ошо тапшырманы аткарып кетсеңиз, анда каршылыкка туруштук бердиңиз. Эгер таарынып эле калдыңыз, анда бул ички каршылык. Түшүнүктүү, чоң рахмат.
Кана суроо берип алгыла. Эгер суроо жок болсо мен жыйынтыктайм. Эжеке, менде да бир суроом бар да. Бере берсем болобу? Азыр кыздар 1 мүнөт мен баламдын класс жетекчиси улам чалып атат, жооп берип коюнчу. Шашылыш окшойт. 1 мүнөт. Угуп атам кыздар, суроо бере бериңиздер. Ошо каршылыктарды жеңейин дегенде өзүн алдаш керек дедиңиз, мени алдаш керек. Анан жанагыдай менде ушундай болуп атат да, баштарым айланып, фунтип кетип атам да. Ошондо эмне кыламын? Сен жетишпейсиң, давай деп уйкулар келип, бир аябай азгырат экен да. Рахмат. Азыр жооп берем. Кайра чалып атат, жооп берем. Так, мен болгон фокусум биякта болчу, ошон үчүн бул байланыш болбой атат да. Так, кыздар, башыңыздын айланганы, бул сизде жаңы нейрондун пайда болгону дедим, Жаңы билим алганда, жаңы маалымат алганда, мээде жаңы нейрон пайда болот. Ошо нейрон сизге орнош үчүн каршылык көрсөтөт. Ошо каршылыкты жеңсеңиз, нейрон сизге орнойт, жаңы нейрон орнойт. Эгерде каршылыкка туруштук бере албасаңыз, анда нейрон орнобой калат. Ал маалымат болуп эле келип кетип калат сизге. Мынтип тиет, анан кетип калат. Нейрон болгондо, жаңы нейрон пайда болгондо, бул сизде калып калат, мээңизде калып калат да. Эми башыңыз айланганда эмне кыласыз? Дем алуу ыкмасын жасайсыз. Дем алуу ыкмасы эң оңой, эң жөнөкөй жана абдан эффективдүү ыкма. Жалпак жатасыздар, кадимкидей эле. Жалпак жатасыздар. Анан демиңизди ичиңизге аласыз. Курсагыңыз кириш керек да. Аябай кириш керек. Анан санайсыз ичиңизден. Биринчи 10го чейин, 5ке чейин санап демди чыгарасыз. Анан бир аз эс алып, кайра дем алып, кайра демди ичиңизге 10го чейин сактайсыз. Ошентип бир 40ка чейин жетиңиз. 40ка чейин жетип, демиңизди ичиңизге алып, аны чыгарып, ошону бир нече жолу кайталап, кайра ордуңуздан туруп, канча жашта болсоңуз, ошончо жолу отуруп турасыз. Мисалы, мен 19 жаштамын, бир 5 жолу дем алдым дейин, же 10 жолу дем алдым, башың айланып чыгат. Баш айланат кыздар дем алганда, аябай башың айланып калат. Анан акырын туруп, бир аз эс алып, ордуңардан ким канча жашта болсо, ошончо жолу отуруп турасыңар. Ошондо каршылыкка туруштук бере аласыңар. Дагы кандай суроо бар? Ушу көнүгүүнү аткарып көрүңүздөр. Кимде каршылык болуп атса, ички каршылык күчтүү болуп атса. Негизи баардыгыбызда эле болуп атат го, эми көптөн бери мынча маалыматты албай жүргөнгө, эми декретте отурчук да. Ошон үчүн эле биздин башыбыз ысып кетип атат да. Баягы ошончо маалыматты мурда маалымат жок эле болуп турганбыз, чын эле балдар менен. Ошончо маалымат алганга биздин башыбыз көнбөй калган да, уже мээбиз уктап, көнүп калганда жыргап. Эми болсо биз тур деп күндө эртең менен кечинде зумга мындай шашылыш болуп атат го азырдачы, маалыматтар ушунчалык тапшырманы аткарыш керек. Бир жагынан еще бул жака зумга кириш керек, мындай мурда беспорядок, мындай уктаса уктап туруп балдарды менен эле болчук да. Азыр прям по полочкам болот, полный. Вот ошого биз просто көнө албай атабыз. Жеңишибиз керек, бирок жеңгенде действительно баштын ооруганы токтойт экен.
уже өзүң успокоить этип, мына күндө мен сенин жашың ошондой болот, уже ошого көнүшүң керек, акча табышың керек, элдерге окшоп аралашышың керек дегенде уже мээге сигнал барат экен дагы, уже баштын ичине эле айлануусу, жүрөгүң айланат экен даже. Монтип жүрөгүң айланып, жүрөктөрүң лакылдап мындай какой-то бир күрөшкө чыгып аткандай сыяктуу да. Анан кийин ошол нерсени качан өзүң успокоить этип, ушул нерсени кабыл ал деп айтканда, анан кийин баштын айлануусу, жүрөктүн лакылдашы анан ордуна келет экен да, баш дагы оорубай калат экен. Вот мен эртең менен бери ошол нерсени чын эле өзүмө кабыл алып, мынтип өзүмү успокоить эттим. Кечээ күнү ушунчалык эме болгон мындай. Бир башкача болду да башыбыз чын эле. Баарыбыз Мен да токтоп түшүндүм. Чын эле маалымат көп болгондо мурун жөн эле декретте отургансыздар. Анан жаңы билим алам дегенде маалымат аябай көп болуп калды. Эми аны эмне кыласыздар? Оңой жеңил сиңириш үчүн өзүңүздөргө сиңириш керек да. Аны сиңириш үчүн мисалы биринчи модульда канча тема бар? Биринчи модульда 5 темабы, 3 темабы айтып койгулачы. Биринчи модульда канча тема? 5 тема. 5 тема, Мына биринчи модульда 5 тема болсо, өзүңүзгө минтесиз да. Минтип айтасыз. Мисалы, Бегимай, могу биринчи модульдагы 5 теманы азыр бирөөнү эле окуп коем дейсиз. Айтпаңыз 5-өөнү тең окуйбуз деп мээңизге. Мээңиз тердеп кургап, уйкусу келип баштайт. Могу биринчи эле теманы окуйбуз. Ай Бегимай, Фарида кел, могу биринчи эле теманы көрүп коелу. Азыр мен конспект эле калайын көргөнчө. Бир эле теманы дейсиң. Бүттү. Ошону кылгыла. Анан мээ ачылып кетет. Мээ өзү ачылат. Колдун кыймылы болгондо сөз конспектти кылгыла. Конспектти кылганда могу колдун учунда жүздөгөн миңдеген нейрондор бар. Ошол да кыймыл аракетке келет. Мээ угуп кыймыл аракетке келет. Ошондо мээнин капкагы ачылып кетет. Анан ошол ачылып кеткенден кийин тиги 4 теманы кошо жазып саласыз. Бүттү. Анан тапшырманы дароо аткарып салгыла. Балким чала аткарасыз, балким туура эмес аткарасыз, бирок тапшырманы аткардым деген моякта птичка коюлуш керек. Анан мээнин дайыр өзгөчөлүгү бар. Эгерде мээ бир суроого эле жооп албай калса, ал кийинки этапка өтпөй коет. Силер ойлобогула, биринчи тапшырманы аткарбай туруп кийинки тапшырмага өтөм деп. Жок. Мээ бир суроого жооп албай калды, мисалы үчүн. Өзүңөрдүн баракчаңарды жасоо үчүн контент түзүү деген эмне деген суроого жооп албай калды. Бүттү. Ал андан ары Reels тартканга, текст жазганга мүмкүнчүлүк бербей коет. Контент деген эмне дегенге кымындай эле бир 3 эле сүйлөм. Бир эле сүйлөм балким жооп алып алгыла өзүңөр үчүн. Контент деген бул Инстаграмга өзүңдү кооз алып чыгуу деп эле жооп алып кой. Бүттү. Мондай сабактын баары көрдүңбү, бир сүйлөм менен жооп алып кой. Контент деген бул өзүңдү Инстаграмга кооздоп алып чыгуу. Бүттү. Анан кийинки тапшырмаларга оңой кетет. Мээ бир суроого түшүнбөй калса, кийинкиге жооп бербей коет. Ошону жакшы билип алыңыздар. Жооп болдубу? Болду, рахмат, ооба. Дагы кандай жооп суроо бар? Мен азыр Айжан кошулуп кетейин дедим да. Сиздин сабагыңыз сонун кызыктуу болуп атат анан. Айжан атайым да айтты го, биз декретте отуруп эчтемке үйрөнбөй эле күнүмдүк жашоо менен туруп балдардын мышцаны тойгозгонго көнүп калганбыз да. Анан мышцы го, баягы булчуңга окшопчу, спортзалга барып жүрүп же күндө приседание кылып анан кылбай коюп, бир ай перерыв болот го, анан кылбай кылып кайра кылсаң 5 приседание кылсаң да кыла албай буттарың титиреп лакылдайт го. Уже көнүп күндө кыла берсең, кичинеден 5тен 10дон 20дан кыла берсең, кийин уже 100 деле кыла бересиң да, бутуң талбайт. Мен деле ошол сыяктуу го, күндө бир аз информация алсаң, кайра көп ала берет. Канча көп окусаң да кайра ошонун баары сиңимдүү болупчу. Ошол Айжан атайым айтты, биз эчтемке кылбай эле балдарыбызды карап эле курсагын ойлонуп калганбыз. Мен еще бул немеге бир лайфхак айтсам да айымдаргачы. Ушундай этапка жылыш үчүн постоянно мындай бир ишти до конца алып баруунун бир эмеси упражнение жасоо экен да булчу. Адамды ошол туруктуулукка алып барат экен күндө кечинде жатарда
Кымча бел деген проектини баарыңыздар билип калдыңыздар го уже. Ошол аябай мындай эмеге тургузат экен да, адамды бутка тургузат экен да, мына уйкучулуктан эме кылып, мен мурда дагы башка курстарда окуганда мындай таштап койчумун да, чын элечи. Анан дагы бул эмоция менен келбеш керек экен да бул нерселерге. Эмоция менен, когда адам эмоция менен келгенде, мисалы кайра биринчи, экинчи сабакта эмоция менен кылат дагы, баягы эмоция кеткенден кийин уже муну таштайт да. Болбойт экен депчи. Когда адам өзүнүн чын эле оюн мындай так коюп, мен ушуга күчүм жетет, окуйм, мен до конца алып барам деп мындай акыл эс менен чечим чыгарып келгенде гана бир нерсе аягына чыгат экен. Ошол нерсени мындай тренировка кылсаңыздар, мисалы көп нерсени өзгөртөт экен чын эле. Мени ошол нерсе чындап бутка тургузду. Азыр ушул тапшырмалар мурда бирин аткарбай башка курстарда ошентчик да. А мында азыр тимире болушунча мындай аябай өзүн заставлять этип атам да. Рахмат кыздар. Азыр эң оңой жолун үйрөтүп коеюн силерге, айтып коеюн. Эң негизгиси мейли көнүгүү болобу, мейли тапшырма аткаруу болобу, бир нерсени кылып атасыңарбы, аягына чыккыла. Мисалы үчүн, азыр идиш жууп туруп, анан тапшырманы аткарып баштайм дедиңерби? Идишиңерди жууп бүтө эле телефон көрүп кетпеги, же бирөө менен сүйлөшүп кетпегиле, же балаңдын артын чуркап кетпе. Ошол идишиңди жууп бүт. Ошентип машыгат. Же болбосо сабакты көрүп атасыңбы? Өзүңө тапшырма кой. Могу сабакты азыр эшиктен киши келип калса да, башыма таш жааса дагы аягына чейин көрүп бүтөм дегиле. Таш жааса да көрүп бүтөм дегиле. Бүттү. Ошого көнөт. Минтет да, Айжанат, сен муну аягына чыгармайынча баары бир менин жанымды койбойсуң деп автоматташтырып салат. Ошондо ички каршылык толугу менен жоюлат. Эң оңой жолу эмне кыймыл аракет кылбагыла, аягына чыккыла. Дагы суроо барбы кыздар? Суроо болсо бериңиздер, эгер суроо жок болсо жыйынтыктайлы. Дагы мени көндүргөндү акыркы сөзүңүзгө түшүнбөй калдым. Кайталап коесузбу? Мени машыктыруучу эң жөнөкөй көндүм бул навык. Эмне иш кылып атсаңар, ошону аягына чыккыла. Мисалы үчүн азыр баланы деле карап атасыңар, конокту деле тосуп атасыңар, сабакта билимди алып атасыңар, сабак окуп. Мисалы үчүн азыр могу идишти жууп бүтөм, анан сабак окуйм дедиңерби? Ошол идишиңди жууп бүт. Балаң ыйлап келдиби, эшиктен кошунан келип калдыбы, бирөө телефон чалып калдыбы, ага карабагыла. Эчтеке карабай, ошол идишиңди жууп бүт. Анан сабак окуйм дедиңби? Бир модульда 5 сабак болсо, ошо 5 сабакты 2 саатта көрөм дедиңизби? 2 саат ошого фокус кой. Фокус эле кыздар. Эчтеке карабай, таш жааса да, кар жааса да, ошол сабакты көрүп бүт. Тапшырма аткарбай эле кой, пока, азырынча. Бирок ошол сабакты көр. Мына ошо менен минтип ойлонот да, бул Гүлзина бир ишти баштаганда аягына чыкмайынча турбайт, бул ордунан турбай коет. Аягына чыкмайынча бул башка ишке өтпөйт. Кой муну эртерээк кабыл алгыдай кылайын деп мени автоматташтырып салат. Ошентип тез алуучу көндүмдөр тездейт да. Ошол көндүмдөр, ошол жөндөмдөр өнүгөт. Анан тез кабыл алып баштайсыздар. Эң оңой жолу эмне иш кылбаңыз, аягына чыгыңыз. Кундуз Таштанова мисалы сизге орой мамиле кылса да курстун аягына чыгыңыз. Сизди мактап атса дагы курстун аягына чыгыңыз. Сизге мойнуңузга алтын медаль тагып атса да курстун аягына чыгыңыз. Дагы кандай сурооңуздар бар? Рахмат эжеке, сонун маалымат бердиңиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат кыздар, анда коштошолу, Мен да убактым келип калды. Мага ишеним артып, этнопсихолог, менин окуучум деп атайын мага убакыт бөлүп бергени үчүн албетте насаатчым Кундуз Таштановага терең ыраазычылык билдирем. Билим алабыз, жаңы деңгээлге өсөбүз, өнүгөбүз деп билим алып жаткан айымдар сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Анткени билимдүү аял
жана ошо билимин жашоодо колдоно алган эне гана бул улуттун генофондун күчтүү, кубаттуу кыла алат. Этнопсихологияда улуттук генофонд эң маанилүү ролду ойнойт. Ар бириңиздердин алган билимиңиздер жугумдуу болсун, өзөгүңүздөр бекем болсун, акылыңыздар тунук, аң сезимиңиздер бийик болсун. Ар дайым жакшылыктарда, бийиктиктерде көрүшөлү. Жакшы калыңыздар. Чоң Рахмат. Терең ыраазычылык сизге.